Түп районунда Токойдогу бактарактар куурап баратканы тууралуу маалыматтар буга чейин дагы айтылып келген. Бирок көйгөй толук чечиле элек. Түп суусунун боюнда жайгашкан токойлордогу бактарды тал курттары жеп, дарактар куурап калуу коркунучунда. Түп Токой чарбасы буга чейин дагы Академия наука, Гана атындагы Академия наука кайрылуу жасап, эки жолу алар менен дагы келишим түзүп, алардан дагы специалисттер келип, бияктын баарын тең текшерип көрүп, корутундарын чыгарып берип кетишкен да. Корутундусунда бул жерде суу боюндагы болуп аткандыгына байланыштуу агрохимиялык жол менен бул жерде жанагы курттарды жоготуу коркунучун жасаганга болбойт экен. Суу боюнда калып, жалпы эл суу ичип, суу пайдаланып аткандыгына байланыштуу. Экинчи тартиби болсо өрттөп же болбосо кыйып жок болуш керек экен. Ал иштерди болсо биз Токой кызматынан эмесин алып, лесорубочный билеттерин алып, наряддарын, усат кагаздарын алып, жакын арада ошо кесүү иштерине жүргүзүп турабыз. Зыянкечтерден жабыркаган дарактардын жалбырактары соолуп, бара-бара бутактары куурап, айрымдары толугу менен жараксыз абалга келүүдө. Жайдын чилдесинде бак дарактар жашыл эмес, бозоргон түстө болуп, бул көрүнүш Токойдун экологиялык абалына дагы тынчсыздандуу жаратууда. Түп райондук Токой чарбасы кайра иштетүү жана органикалык айыл чарба департаментинин Ысык-Көл аймактык башкармалыгына кайрылып, зыянкечтерге каршы күрөшүү үчүн Токой аянттарында атайын дары чачуу иштери башталды. Бул иштер зыянкечтердин таралышын алдын алып, соо бак-дарактарды коргоого багытталат. Кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба башкармалыгынын лабораториясында өндүрүлгөн энтомофагдар, башкача айтканда пайдалуу курт-кумурскалар, зыянкечтерди жок кыла турган курт-кумурскаларды өстүрөбүз. Ошолорду бүгүн алып келип, ушул жерге жайгаштырып, жанагы зыянкеч курт-кумурскаларды жок кылууга жардам берип, Токойду сактап калуу максатында ушул ишти аткарып жатабыз. Себеп дегенде бул азыр суу жээгинде жайгашкан Токой болгондуктан химиялык заттар менен аларды жок кылуу мүмкүн эмес. Жанагындай өзүнүн санитардык нормаларга туура келбейт. Ошондуктан ошо биздин энтомофагдарды, курт-кумурскаларды пайдаланып, ошолор аркылуу тазалап Токойдун өсүшүн өзүн сактап калууга жасалган ошо иш-аракет болуп атат. Аталган аймактын 600 гектарга жакын аянтын Токой ээлесе, бул жолу 47 гектарга пайдалуу курт-кумурскалар жайылтылды. Негизги маселе куурап жаткан бактарды сактап калуу жана зыянкечтердин башка аймактарга таралышына жол бербөө. Адистердин баамында зыянкечтер нымдуулуктан улам пайда болууда. Бул банкаларда биздин ошол пайдалуу курт-кумурскаларыбыз алып келгенбиз. Мунун 1 граммында 80 000 даана көпөлөк болот. Ошол көпөлөктөрдү биз ушундай эле 200 грамм банкаларга салып алып келебиз. Биздин колдонушу мындай. Бул жерде булар уже ойгонгон. Келип эле ушул жалбыракты ушуга салсак, мындай салабыз. Бул жалбыракка булар өтө майда көпөлөктөр болот. Кабырчык канаттуу 0,2 мм болгон көпөлөктөр. Булар ушул жалбыракка жабышат дагы, ушул жалбырак менен сөңгөк менен ушу бакка тарап кетишет. Дагы булар өзлөрүнүн тамагын издейт. Булардын тамагы ошол эле зыянкечтердин жумурткалары. Зыянкечтердин жумурткаларын коңулдардан, кычыктардан табышат дагы. Ошол зыянкечтин жумурткасына өзлөрүнүн жумурткасын тууйт. Бирди же экини. Ошол трихограмманын жумурткасынан чыккан личинка ошол зыянкечтин ичинен чыгып атат да. Ошол зыянкечтин жумурткасынын ичиндеги азык заттардын баарын жеп коет. Зыянкечтин жумурткасы өлгөндөн кийин анын кабыгы эле калат. Зыянкечтер менен күрөшүүдө кайра иштетүү жана органикалык айыл чарба департаментинин Ысык-Көл аймактык башкармалыгынын лабораториясында өстүрүлгөн пайдалуу курт-кумурскалардын 3 түрү колдонулуп, алардын таасири жана жүргүзгөн дарылоо иштери дыккат көзөмөлдөнөт. Биздин лабораторияда өндүрүлгөн энтомофагдарды трихограмма, златоглазка жана жакын арада ошо кийинки жылдар менен производствого киргизе турган ИСО, известково-серный отвар биз азыр колдонуп жатабыз. 2ге бөлүнүп алып колдонуп атабыз. Азыр биз болсо известково-серный отварды колдонуп атабыз. Бул ушул органикалык айыл чарбада
колдонууга разрешение берилген. Бул известково-серный отвар айыл чарбасында бүт өсүмдүктөргө колдонсо болот. Бул мындай орусча айтканда универсальный биопрепарат болуп эсептелинет. Ар бир чүпүрөккө миңден кылып, же болбосо карточкаларга чаппайбыз. Талга эле байлап бекитип коебуз, же болбосо кыпчытып коебуз, шамал учуруп кетпегендей кылып. Бул бир жуманын аралыгында, бир жумага жетпей эле мына ушул жапжашыл болгон жумурткалардан жана мен айтып аткан крокодилдин түс бөлүнө формасына окшош личинкалар чыгат дагы. Анан булар сойлоп жөнөшөт. Адистердин айтымында эгер аталган зыяндуу тал курту бактарактарды жеп бүтсө, айыл чарба өсүмдүктөрүнө өтүүсү мүмкүн. Бул азык-түлүк коопсуздугуна түздөн түз таасир этет. Ал эми бул дарылоонун жыйынтыгы убакытты талап кылып, келерки жазда натыйжасы көрүнөт. Эгер бактарактардын оорусу басаңдаса, бардык токойлорго ушул ыкма менен дарылоо масштабтуу жүргүзүлөт. Айзат Анарбекова, Улан Жаныбек уулу, Ысык Көл жаңылыктары.